16 марттан баштап 8 апрелге чейин Кыргызстанда окуу жайлар убактылуу эс алууга тараган. Учурда шаар аймагындагы мектептерде бир гана мугалимдер ишке келип жатышат. Окуу мекемелеринин иштери залалсыздандырып, алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Окуучуларга уже каникул кечеки 16-сынан баштап уже каникул берилди. Каникулдун алдында бардык окуучуларды чакырып, алдында эменен WhatsApp аркылуу, группа аркылуу ошол каникул убагында балдарды кандай алып жүрүш керек, ушул маселелер боюнча эскертилди. Анан алардын ата-энелерине дагы группаларына эскертилип айтты. Анан бул биринчи маселеси, экинчи маселеси ошол буйрук боюнча азыр мектептерде мына 2 күн болду. Мектептерде дагы бүт тазалык иштерини дагы жүргүзүп жатабыз. Атайын буйруктун негизинде ата-энелерге окуучуларды коомдук жайларга чыгарбай, мүмкүн болушунча үйдө кароо сунушталган. Эс алуу учуру ар кандай оюн-зоок клубтарга, эл көп чогулуучу жайларга аралатпай, эрежелерди туура сактатып, көңүл буруу зарыл экендиги айтылууда. Ар бир ата-эне баласын сыртка чыгарбастан өзүнүн үйүндө карап, тарбия берип отуруш керек деп. Ошондой эле мына өзүңүздөргө маалым болгондой массалык маалымат каражаттарынан да чыгып атат. Оюн-зоокторду токтотуу боюнча компьютердик клубтарды, мектептен сырткары мекемелер дагы мына бүгүнкү күндө иштин токтотту. Ошого байланыштуу мен ойлоймун, биздин шаарыбыздагы ушу компьютердик клубду иштеткен ишкерлер дагы ушул шартка көнүп, ушу компьютердик залдарын жаап, атайын шарттарды түзүп берет. Миргүл Калманбетова шаардагы номер 4 мектеп гимназиясында эмгектенет. Класс жетекчи болгондуктан ата-энелер менен күндө WhatsApp аркылуу байланышта болуп, балдарын жакшы кароону сунуштап келет. Эшик алдына чыгып, көпчүлүк болуп оюноосуна да тыюу салуу тапшырмаларын берип турушат. Күндө байланышып турабыз. Анткени себеби каникулга чыкты деп эле балдарын эки жакка чыгарбаш керек. Ошондой эле магазиндерге чыгарбаш керек, дүкөндөргө чыгарбаш керек. Мүмкүн болушунча үйдө алып отуруш керек. Китептерин окутуп дегендей, компьютерлерди соткалар менен кармап, ошо менен алаксып балдар кийинки темаларды, мурунку темалардын баардыгын окуп, математикадан болсо эмелерди, таблицаларды жаттап үйдө алып отуруш керек да. Чындыгында дүйнөдө кырдаал курчуп, абал жакшы эместиги кабарланууда. Коңшулаш мамлекеттерде да коронавирус катталганы маалымдалды. Андыктан ар бир жаран сактанууга кайдыгер карабай, алдын алуу чараларын көрүү шарт. Ата-энелер да өз балдарын үйүндө кармоосу зарыл. Жеке класс жетекчилери айтып атат, сабактарына даярдаңыздар. Паника болбосун, жакшы караңыздар, көчөгө беймани чыгарбаңыздар, таза кармаңыздар, колдорун жууп деп. Өзүбүз түшүнүп калдык. Эс алууда жүргөн окуучулар пайдалуу жумуштар менен алек болуп, ките окуса дешет мындагылар. Кошумчалай кетсек, мектеп окуучулары үчүн онлайн кызматы Бишкек шаарында ачылууда. Анда эс алууда олтурган балдар бул кызмат аркылуу электрондук адабияттарды окуй алышат. Нара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары.